Суроо барбы? Assalomu alaykum. Жақсы эле болуп атпайбы? Алейкум. Болуп атат. болуп атат. Менин суроом мындай болуп атат да, мен келгениме 6 ай болду, бирок келгенде мен регистрациям менен өздөрү жасап берген да 3 айга. Андан кийин хозяйкачы жумуштагы. Так. Андан кийин 9 айга узартканда трудовой договор өздөрү берип узартканда, анан жумуштан мен увольнение болуп атам, көчө заявление жазган мен кетем депчи. Анан жаңы регистрация жасаганга да бир эжени тапкам, орус эженчи, гражданин. Ал бүт жасап берем, макул, бирок 1 жылга деди да. Андан кийин мен ага документтерин полный бердим, анан трудовой договор бияктыкын эле берип койдум. Эчтеке болбойбу? Эчтеке болот, потому что ал сиздин бияктан берген трудовой договоруңуз уволить эткенден кийин 3 күндүн ичинде федеральный миграционный службага тигилер арыз жазат да, аны аннулировать этип таштайт, жана трудовой договорду. Сиз кайра жаңы трудовой договор жазатыңыз керек. Бирок тияка тапшырылган регистрациям базада чыга берет деп турабы? Жок, ал регистрацияңызда тиги жана трудовой договорду аннулировать эткенде уже жок, базадан чыгып кетет. Ошондо базадан чыгып кетеби, э? Ооба, ошон үчүн жаңы трудовой договор жазатышыңыз керек. Сиз хозяйкаңызга чалып кечирип койгула. Мен эски трудовой договор берип алып турмун, жаңы трудовой договор берем. Жаңы трудовой договорду прям 15 күн деп берилген негизи, бирок желательно 3 күндүн ичинде, 4 күн ичинде жазап туруп беришиңиз керек да. Либо гражданско правовой договор жазап бериңиз. Бияктан чыгып атканда мен эчтеке документ албайм хозяйкадан, э? Уволить этип атканда сиз желательно тигиреги бүт документтериңизди алып кетиңиз, жанагы неме деген бар, трудовая книжка деген бар. Желательно ошо приказ об увольнении деген бар, ошол экелерди алып алыңыз. Чоң рахмат байке. Хорошо. Так, ким? Айгерим бериңиз сурооңузду. Дагы суроо бере тургандар микрофон кнопканы басыңыз. Кезекке жазылабыз. Или комментарий жазыңыз. Сизден сурайын дедим эле, буга чейин эч кандай биз неофициалдуу деген эмеспиз, ар бир 3 айдан кирди чыкты кылып турганбыз. Так. Азыр эми жаңы закон чыкты деп атышат, азыр эми кайра чыккандан кийин кайра 3 айсыз депчи Россияга. Эжеке бул жаңы закон эмес, бул закон илгери эле бар болчу да. Просто биз мындай да, биз ошо 3 ай сайын кирип чыккан сайын сиз трудовой договор жазачу белеңиз. Жок, трудовой договор жок, ар бир 3 ай сайын кирип чыгып турганбыз да. Вот эң жаман кылгансыздар, эң туура эмес кылгансыздар. Потому что Кыргыз Республикасынын граждандары ушул эки Россия Федерациясында границаны киргенде жанагы работа дегенде чийесиздер го астын. Работа дегенде чийгенден кийин сиз обязательно 3 айдын ичинде бир жолу трудовой договор жазатышыңыз керек. Милдеттүү түрдө. То есть сиз иштегени келип атасыз, а так фактически сиз 3 ай эчтеке иштебей эле кайра границага кирип чыгып атасыз. Сиз уже черный списокко киргенге сиздин азыр шартыңыз бар. Возможно, сиз уже черный списокко түштүңүз болуш керек. Ошон үчүн в срочном порядке трудовой договор жазатып бир жерге оформить этип, либо гражданско правовой договор жазатсаңыз, сиз ошол законго подпадать этпей каласыз. Азыр сизге срочно трудовой договор жазатыш керек, либо гражданско правовой договор. Жакын арада ошо кайрадан чыгалып деп атабыз да, эмеге 3 ай болуп калды уже келгениңизде. Энди 3 ай койдурабыз, первичный эмечи, регистрацияга коюлат, анан анын срогу бүтүп атканда кайра кирди кылып, кайра башынан регистрацияга койдура берет элек да ошого. Это эжеке мен түшүндүм сизди, бирок закон бар да. Сиз просто ошол законго азыр мындайча айтканда көзүнө илине элексиз да. Если илинсеңиз, сиздер мына 90 күн биринчи жанагы келди, 3 айлык регистрация койду, ошол 3 айдын ичинде трудовой договор жазабагандар азыр черный списокко түшүп 3 жылга кетип атат. Түшүндүңүзбү? Сизди азыр Кудай сактасын, азыр кайра чыкты, кирди кылам, азыр мен деп мындай жай айтып атасыз да. Наоборот, сиз кой анда мен эртең трудовой договор жазатайын бир жерден дешиңиз керек эле да, вообще-то, по идее. Жок, по идее анда болгон мен уже срогу калды да, буга чейин ал законду билбеппиз эле. Эми эжеке, ал эмнеге вот ошол экинде кыргыздар вот мындай кен эмес, мен түшүнбөйм да. Мен бүт кыргыздарга айтып атабыз да.
3 ай деген бир эле жолу келдиңби Россияга? 3 айга бир эле жолу регистрация болсун. Болду, андай трудовой договор менен узартышың керек. Бул кимдер чыгарган? Бул жанагы менин оюмча бул жана Казакстанга барып келген таксисттердин чыгарган закону да. Таксиге түшүп барып келиш керек да бир киши. Ошон үчүн башын айлантып эле кыргыздарга 3 ай сайын кирди чыкты жасаш керек экен деп эле ушинте берет экен. Ошондо кандай кылсак болот? Либо бир туугандарың гражданин болсо, алар менен эметсе болобу? Гражданско правовой договор түшүнүктүү, эгерде бир Ошолордун туугандарыңыз негизинде гражданин болсо. узартсак. Ооба. Ошо эки гражданско правовой договор түзөсүз, жөн эле мына домоработница деп түзөсүз, ошо агаңызбы, иниңиз менен. Болду, ошо экинин уведомлениесин жибересиз, сиз абсолютно законно жүрөсүз. Сиз тиги Сахаровадан өткөнсүзбү вообще? Жок. А эмнеге жок? Эжеке закон чыккан го. Азыр дактилоскопический картаң жок болсо уже депортация. Картада жок вообще. Мен Сахарова бар. Мен таң калам, Айгерим, кантип эмнеге мындай кылдыңыз? Мен түшүнбөйм да, эмнеге мындай кылып жүрөсүз? 3 айдын ичинде мен таң калам да, ошо 3 айдын ичинде бир күндүк убактыңыз кетти. Сахарова бир күн өтүп кетти. Так что эжеке срочном порядке документтериңизди легалдашыңыз керек, а то чоң спека түшөсүз. Всё. Андан башка айтар сөзүм жок. Кеңешбек Мырзабеков сурооңуз бериңиз. Рахмат. Хорошо. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен сурайын дегендерим, мен 3 айлык регистрациям бүтүп 3 айга узарттым да. Анан эми азыр жакында областка, Одинцовский район жака жумушка кетип атам да. Анан тияка барып кайра регистрация кылыш керек экен. Тиякта баягы машина айдаганга гаилер уже неме кыла берет экен да. Ошону кандай кылсам болот эми, а? Кандай кылсаңыз болот? Сиз азыр 3 айлык регистрацияны кантип узарттыңыз кайра? Трудовой договор менен узарттыңызбы? Ооба, трудовой договор менен узарттым да. Эми бирок азыр Одинцовский районго жумушка баратам, ошол жака регистрацияга туруш керек болуп атат да. Анан ал жакталар кайра кирди чыкты кылып келиң, болбосо тиякта узартпайт деп атат да. Кандай кылсам болот деген? Аларыңыз туура эмес айтып атат. Сиз алдагы трудовой договоруңуз, регистрацияңыздын срогу бар болсо, сиз Одинцового барасыз, Одинцоводон ошол жерден трудовой договор аласыз дагы. Ошол эки менен кайра перерегистрация кылып коесуз. Ошол жерден эле квартира тааппы же мындай неме таап, регистрация кылчу жай таап туруп эле перерегистрация. Тиякта үй бар экен. Тиякта үй бар экен, ал хозяйны шаарда турат экен, аяка барбайт экен да, үйдүн ээсичи перерегистрация кылганга. Госуслугиден кылып койсун перерегистрациясы. Боло берет да? Боло берет. Самое главное, Одинцоводон трудовой договор алышыңыз керек, иштеген жериңизден. Ошол жерден алыш керек. Базарда иштейт экен да, эми ал жерден трудовой договор береби, бербей билбейт экен да анысын. Анда хотя бы Кеңешбек, анда хотя бы гражданско правовой договор түзүш керек. Ошол жерде гражданин Россияны таап туруп. Мен ошол нерсени сурайын дедим да, могу жерде да Москвада да шаарда иштеп атам да, анан экинчи суроо кечирип коесуздар. Анан тиги хозяиндин үйүндө евро ремонт кылып атам да, анан мен айттым да, тиги гражданский правовой договор түзүп албайлыбы, кандай болот, мен бул жерде иштеп атам, эртең мени полиция келип кармаса кандай жооп берем десем, ал айтат, мен макулмун, кагаз түрүндө мындай кол жазма түрүндө жазып берсем болобу дейт да. Жок, жазма түрүндө жазып берсе да болот, бирок гражданско правовой договордун бир нече элементи бар да, ал жерде деген ал трудовой договордой болуп түзүлүп калбаш керек. Эгер трудовой договордой болуп түзүлүп калган болсо, налоговый орган булар трудовой договорду гражданско правовой договорго мындай маскировка кылып койгон дейт дагы, хозяиниңиз экөөңүзгө тең штраф салып берет. Түшүндүңүзбү? Эгерде неме жок болсо, баягы образецтер мына биздин немеге илип койгон, мына Кубатбек. Ошол жерден карап туруп, ошол экини алып, ошол экиге мындай түзөп жазасаңыз болот. Анан же болбосо такыр жазаш неметпесе, Кубатбек айтсаңыз да, Кубатбек жардам берет сиздерге. Мен ушуну Кубатбектен сурайын дедим эле. Ушул телефон номериң үчүн жардам берип койсоң жакшы болот, же номериңди жазып койсоң бир байланышып туруп бүтүрүп алсам жакшы эле ушул нерсени. Сиз мага WhatsApp'та жазылып окшойт, э? Бир жаздым эле, ошойдон жазылбады да, жооп берип коесуң да. Анан мен да номериңди жоготуп бердим, телефонумду алмаштырып бердим, ошойдон анан таппай калдым да кайрачы. Сизге телеграмдан жазып коеюн, сиз ответ жазып коюңуз мага, э? Хорошо, мейли. Чоң рахмат сизге, чоң рахмат.
кечиресиздер, бир суроом калып кетти, берсем болобу? Макул. Бере бер. Сахаровага Кыргызстандан келгенде, границадан келгенде 1 айдын ичинде барыш керекпи же 3 айдын ичинде барса болобу? Бир айдын ичинде негизи закон боюнча тынчтыр. Бир айдын ичинде өтүш керек. Бирок эми только ушул эки Россияда ушу Москвада аябай мигрант көп да. Ошондуктан Сахарова эгерде регистрацияң болсо любой срокто эле кабыл алып атат. Только Сахарова. Эгер башка шаарда Питер, Новосибирск болсо анда бир айдан өтүп кеткенден кийин кирди чыкты кылып келип атат кишилер. Так что эгер сиз Москвада болсоңуз, Сахаровада регистрацияңыз бар болсо, барып өтө берсеңиз болот. Макул, рахмат. Алла ыраазы болсун. Мен бир суроо берсем болобу, калып кетти. Так. Мен азыр видео запись кылып жаздырып атам да, мен ошо боюнча жакшылап жооп берип коюш, мен байкеме көрсөтүп коеюн. Мен байкем биякта гражданин да. Ошого жана гражданин трудовой сыяктуу кылып айтып берсеңиз, ошону мен жазатып алайын байкемеме. КПХ тууралуубу? Гражданско правовой договор эки физический лицонун ортосунда түзүлөт да. Обычно жана трудовой договор түзүп атпайбы кыргыздар? Булар бир тарап юридический лицо, бир тарап физический лицо, иностранный гражданин болуп калат. А ГПХ түзгөндө бир тарап гражданин Россия, жөнөкөй эле физический лицо, экинчи тараптагы иностранный гражданин болуп экөө түзөт да. Гражданско правовой договор эң жөнөкөй түзүлөт. Бул экөө кандайдыр бир иш кылганга эле түзөт да. Например, сиз агаңыздын үйүндө, например, домоработник или уборщик болуп деп эле жазып койсо болот. И айлыгын деле минимальный жазып койсо болот. Азыр эми бүгүн мен интернеттен карасам, уже Москвада прожиточный минимум 25 миңден ашып кетиптир да. Значит, где-то бир 27 миң сом айлык деп койсоңуз, анан ошол эки гражданско правовой договор түзүлөт. Анын уведомлениясын Федеральный миграционный службага жөнөтөсүздөр. И ошол эки ошо трудовой договордун негизинде, гражданско правовой договордун негизинде анын регистрацияңызды узарта берсеңиз болот. Эми бул боюнча иним биздин канал бар, Кубатбектин каналына байланган, биздин бир нече видеобуз чыккан, ошол гражданско правовой договорду кантип түзүш керек, уведомление кантип жөнөтүш керек. Ошол жерге кирип карасаң, кенен кыргызча мен баардыгын айтып бердим, ошо гражданско правовой договор боюнча. Чоң рахмат. Просто байкем айтсам, ал закон жакшы иштебей атат деп койду да. Наоборот, закон аябай жакшы иштеп атат, аракет кылыш керек ошону. Чоң рахмат байке. Хорошо. Так, суроо берүүчүлөр ким калды? Ким суроо берилек? Там кнопканы басабыз, пока азыр суроо берүүчүлөр жок экен. Данияр дейт. Данияр, суроо барбы? Бериңиз. Assalomu alaykum, O'g'il ota. Men suro'm mundayda, biz stroykada ishlaymiz, samozanятый мененчи. Bir 20 balanın aylığını 5 balaga ko'taradi firmachi. Крупныйраак сумма келип калат. 250 миңден ашыгыраак түшөт. Анан ошол балдар samozанятыйдын договору менен фирмадан алып, МФЦга барып регистрацияны продление кылайын десе, продление кыла алышпаптыр да. Силерге регистрация болгон эмес деп ошондой деген экен. Балдар болсо жанагы биз фирмага чек чыгарып беребиз да, платежный поручениясы менен. Ошол чектерди мой налогдон аннулировать этип салыптыр да. Ошого эч нерсе болбойбу деп ошону сурайын дедим. Да, потому что эмнеге аннулировать эткен, анткени налоговый орган тигирекилердин доходу ашып кеткен. Доход деген бир жылда 2,5 миллиондон ашпаш керек samozанятый, жана 4% төлөш үчүн. Ал эгерде 2,5 миллиондон ашып кетсе доход, 6 миллионго чейин болсо, анда уже 6% менен налог төлөш керек болчу. Түшүнөбүзбү? Бул силердин окуя боюнча ошол эки балдар налоговыйга барып, анан ошол эки налоговый менен разбираться этип, кайра восстановить этиш керек. Түшүнүңүздөр? Ал көрдүңүзбү? Гражданско правовой договорду аннулировать эткенде, ал балдардын регистрациясына аннулировать этилип кеткен. Биз, значит, налогга барып териштиришибиз керек. Ушундай договор биз налог төлөгөнбүз, бирок ошол чектергечи. Налог төлөгөндө Данияр, да бир жолу айтам да. Силер бирикенде эң опасный ситуацияда жана 6 бала да. Силер ошо 6 баланы мындайча айтканда фирмадагы силер калган кыргыздарда подставлять эткенсиңиз да. Анткени ал 6 баланын налогу ашып кеткен, доходу ашып кеткен. Төлөгөнбүз деп атпайсызбы сиз?
мындайча айтканда 6 бала налогду кем төлөгөн деп. Азыр мисалы үчүн налоговойго барсаң, возможно бир кандайдыр постановление кылып ал 6 балага өкүртө штрафты салат да азырчы. Түшүнүңүзбү? Ал ошон үчүн бирок анан кокуй биз анан ошол эки налогдо штраф болот деп анан кыргыздар эчтеке кылбай качып кетип калчу эле Кыргызстанга шарт эткенче. Антпестен налоговойго барып разбираться этиш керек. Чечишип коелу деп эле. Макулбу? Болупту, рахмат. Эч кандай немеси жок эми. Элдин баары эле тигиреки налоговый законодательствону, мен налоговый законодательствону мен эптеп чала була билем. Ал обычный граждан билбейт. Так что биз билген эмеспиз. Мындай болбойт дагы. Эми штраф салсаңар азыраак салгыла, бир 30 миң 40 миң болсо төлөп берели деген сыяктуу кылып эле барыш керек аны. Анан өкүртө штраф алып жүрүшөт. Мен кыргыздарды көргөм, 70-80 миң сом штраф салып, ошол экени 5-6 жылдан бери төлөбөй, самозанятысын жаба албай жүрүшөт кашасчы. Болупту, рахмат. Ошон үчүн жана ишканалар менен иштесеңер, эгерде ошол экени крупный акча түшө турган болсо, лучше бир гражданин Россия таап туруп, ошо ачып туруп, ошол эки менен иштеш керек да. Бизге ушу айлык задержка болуп не болгонуга самозанятый ачсаңар жөнөтөбүз деп эле жөнөтүшкөн эле да. Кийин биздин балдар МФЦга барып регистрацияны продление кылайык десе, МФЦдан чыкпаптыр. Силердин договоруңар недействительный экен, жок экен дегенде, анан кийин балдар ондо жок болсо биз неге чек чыгарып берип атабыз деп фирмага өчүрүп салган да чектичи. Ой. Битти өчөшүп көнөгөн отко салат деген макал ушунда. Өзү биздики МФЦдан чыгыш үчүн фирма уведомление бериш керек эле да налоговойго, же биз өзүбүз беришибиз керекпи? Силер өзүңөр беришиңер керек. Силер мисалы үчүн самозанятый болуп катталгандан кийин регистрация кылгансыңар да, туура айтамынбы? Ошо регистрация, ошо самозанятый каттатып жанагы гражданское правовой договор түзүп атканда уведомлениени өзгөрүп беришиңер керек. Өзүбүз барып анда ушул фирма менен биз иштеп атабыз деп, ошо договорубузду көтөрүп апарып уведомленияны ол жака регистрация кылдырышыбыз керек экен ошондо. Вообще ал организация силерди что-то этот, кандай десем, аябай подставляет, потому что ал эгер силер организацияда иштесеңер, алар официально силерге трудовой договор кылып, неме ишке орноштуруп бериш керек. Болупту, рахмат. Ошол суроо ойлондуруп аттым. Кудай берди суроого. Чечилчү эле суроо. Кудай берди сурооңузду бериңиз. Кудай берди, микрофонду басып сүйлөгүлө. Мен бир суроом бар эле да, мен границадан келгениме 1 айдан өттү, регистрация кылдым болчу. 2 ай. Регистрация кылгандан кийин баягы азыр жаңы законго мыногу неме кылып тапшырып атат го, зеленый карточкагачы. Ошол жерге бардым бүгүн, барып тапшырсам, меники өтүп кетиптир срогум. 1 айдын ичинде тапшырыш керек экен. Анан мен отпечаткамды алды, больницадан өтүп, бар жок нерсени кылдым. Ошол жерге баргандан кийин, отпечаткты алгандан кийин мага бир кагаз берди. Участковойго барасың, барып, ушундан неме кыласың, өтүп келесиң деди. Штраф сал. Анан түгүндө карасам, түгүндө жазуу бар экен 2000ден 4000 дейт. Анан тааныштардан сурасам, азыр жаңы закон чыгып калды. Биринчи сени участковой сурап туруп, кийин сотко ашырат, соттон депорт кылып беришиме мүмкүн деп атат да. Эми Кудай берди мындай да, сиздин сурооңуз өтүп кеткенден кийин 2000ден 4000ге чейин штраф салат. Возможно, жанагы срок нахождения деп коет да, сиз Россияда жүрүү немесин кыскартып коет да, мисалы үчүн кайра кирди чыкты жазатып калышыңыз мүмкүн да. Эми ал дактилоскопический картаң так-такыр жок болсо выдворенияга. А так сиз дактилоскопический картадан өттүңүз, баардыгын бердиңиз. Дактилоскопический картаны алдыңызбы? Жок. Ошону алыш үчүн бардым эле да. Ошо. Эми эч неме этпей эле тигирээк участковойго барып, эми айла жок, кандай болбосо да башыңызга тигирээк неметет, ошол эки менен барып аласыз.
Эми дагы бир суроодо эми бир айтат, эгер бул азыр барсаң сен депорт кылып берет, барбай эле дейт. Ушул жерде жүрө бер дейт. Кийин Кыргызстанга чыкканда чыгып кетесиң дагы 3 ай жүрүп кайра киресиң дейт. А мен кирсем чыгып кеткондо аэропорттон мен зеленый карточкаң жок көрсөт деп кийин неме кылбайбы? Аэропорттон зеленый карточка сурабайт. Аэропорттон миграционный карточканы сурайт. Аэропортко кетип жетип алсаңыз чыгып кете бересиз. Бирок эми сизге не советую, да, дактилоскопический картасы жок жүргөндүчү. Потому что вот дактилоскопический картаң жок жүрүп кармалсаң, ошондо анан выдворение болот. Анан эгер эртең участковыйга барсам, мен сен ушуга кадar налог эч нерсе төлөбөдүң деп неме кылбайбы? Сиз келгениңизге 2 ай болду. Каяктан эгерде сиз трудоустроен боло элек болсоңуз налог төлөй элексиз. Жок, мен ушу Россияга келип кетип, ушу 10 жылдан бери жүрөм, бирок мен келип частный эле иштеп кетип жүргөнмүн да. Ал тигиреки самозанятость налогду өзү төлөсүн деген закон 2020-жылы араң кирген. Так что ага чейинкилериңиз эсептелбейт. Анда эртеге коркпой барсам боло берет. Эми Кудай деп барып көрүңүз, жатып өлгөнчө атып өл дейт, барып көрүш керек да. Анын участковыйду көрсөңүз эле качып жүрө бересиз өмүр бою. Ооба. Жок, кылып бербей деп коркутпайм, балдарым, мен семьям да ошол жерде да. Гражданин Россия эмеспи балдарыңыз? Жок, өзүбүт Кыргызстан. Эми азыр эми закон боюнча эгерде балдарыңыз ошо Россия Федерациясында окуса, мектепке барса, аябыңыз официально иштесе же кандай болсо, штраф эле салынып калган 40 000 сом. Баягында сүйүнтүп, элдин баарын сүйүнтүп, депортация жоюлду деп бирөөлөр чыгып атпады беле? Ал жоюлган эмес, ал просто эгерде ошолекинде законный жүргөн, үй бүлөң законный болсо, өзүң законный жүрсөң, ошолекинде законный жүргөн мигранттар выдворение кылбай штраф салып койгула деген закон болчу да. Бизде эч ким официальный иштебейт да. Вообще желательно официально иштешпей. Эми Кудай берди, мына как раз Кубатбекет неметсеңер, трудовой этот гражданско правовой договор жазып берип коет, болду, ошолеки менен официально жүрө бересиңер. Мен дедим Екатеринбургда. Екатеринбургда деле Россиянын территориясы, ал жерде деле закон бирдей. Ошондо не кылайын, барып ошо азыр билип алып неме кылайын дедим эле. Барып эле көрүңүз. Ал мисалы үчүн дактилоскопический карта жок болсо выдворение. Дактилоскопический картаңыз убагында өтсө, эми баягы дактилоскопический карта бар болсо, ал выдворение жатпайт. Бирок ошо Екатеринбургда ушу опасный негизичи. Сиз лучше кирди чыкты жасап келсеңиз бир кандай болот? Мен ошолеки жагын ойлонуп кеттим да азыр. Кирди чыктыга мен регистрация жасаткан бир тааныш бар эле, аял. Ал айтып атат, кирип чыгайын, анда эмесе баарын токтотуп коюп десем, азыр кирдип чыкканга да болбойт деп атат. Жок, эмнеге болбойт сиздики? Боло береби? Боло берет сиздики. Сиз азыр кирди чыктыгыла калып мынакей. Азыр чыксаң да сен 3 айдан кийин киришиңе туура келет дейт. Мен бу жерде азыр эле группадан балдар границага чыгып келип атат. Мен ошентип эле чыгып таң атышса келип калайын дедим мына кайра. Сиздики эми 3 ай өтө элек да. Негизи ал жанагы 90го 180 деген закон, ал эгерде сиз Россиянын территориясында 90 күн без трудовой договор жүрсөңүз попал болмоксуз да. Сиздики 2 ай болду деп атпайсыз келгенине? 2 ай болду. Iya. 2 ай болду келгениме. Анда вообще желательно Кудай берди гражданский правовой договор түзүп, ошолекин уведомлениясын ФМСке жөнөтүп коюп туруп, анан кирди чыкты жасасаңыз, ошондон трудовой договор кылганмын деп, сизде ошолеки законго пат-пат жетпей каласыз да. Все, болду. 345 бериңиз суроңузду. Үч жүз кырк беш, анан 753. Баттан сүйлөйбүз, убакыт аз калды. Мына 29-да неме бүтөт эле да регистрация. Хозяйкага айтсак 15 майга неме бар экен, очередь. Ага чейин бүтүп калат да, кандай кылсак болот?
же 3 айга продление кылсак болобу трудовой договорсуз? Госуслугиден эле берсин ал. Трудовой договоруңуз барбы сиздин? Трудовой договор жок да. Трудовой договор, в срочном порядке гражданско-правовой договор жазатып туруп эле ошол экини немеден эле госуслугиден эле сдавать этип койсун болду. 29-на чейин дагы тапшырбайм дейт, андан тапшыра албайм. Только немеге келем дейт. Жок, андай болбойт, ал тигиреги тапшырып берсин. Мен 12-синде бүтүп кетпейм мен сурогум деп. Анда башка үйгө регистрация кылып кое тургуз. Трудовой договор жок, 3 айга продление кылса болобу? Болбойт ал, незаконно. Мына жаңы эле айтып атпаймынбы, ошо 3 айга трудовой договор жок, кайра дагы 3 айга узартсаңыз, сиз уже 90го 180 деген статья менен попал болосуз дагы. 3 жылга неме болуп кетет, запрет болуп. Азыр сизге мына 345, мына сиз гражданско-правовой договорду бир күндө жазылса болот. Уведомлениесин бир күндө жиберет. Кандайдыр бир сизде правовой договор алыш. Ал гражданский правовой договор алыш үчүн российский паспорт керек экен. Мындай тааныштар жок да. Жана хозяйкаңызга айтпайсызбы, сен хорошо регистрация жасап берсең, могу кол коюп берип тур дейсиз. Кандайларга да көнбөйт атат да. Эми 345 да. Оозун ачып эле анан алма беш оозуңа түш дей берсеңиз, эч ким келип абызыңыз казыр алмаса болбойт, өзүңүз дагы кичине мындай чуркап коюшуңуз керек да. Гражданин Россия, тааныштар бар, туугандар бар. Толтур эле ошол эле караш керек, сурактырыш керек. Айылдаштар бар. Коллегалар бар, кыргыз гражданство менен эле жүрүшөт го. Бомж болуп. Кирди чыкты кылып бериш керек экен да болбосо, Тууганым, дагы бир жолу айтам да. Кирди чыкты кылсаңыз, возможно, кирбей калышыңыз мүмкүн. Потому что 3 ай без трудовой договор жүрүп койдуңуз. 3 ай Кыргызстандан жакында эле келгем да 3 ай болду келгениме. Мен сизге кыргызча айтып атам да, 345 да. 3 ай трудовой договор жок жүрсө, кийинки 3 ай Кыргызстанда жүрүш керек. Кирбеш керек Россияга. Андан көрө ушу гражданско-правовой договор түзүп мындай чуркап коеюн дейт. 29-на чейин толгон токой күн бар, Эки колду шалдай. Российский паспорт барлар. Российский паспорт барлардын үй-бүйлөрү болуш керек дейт, же эч нерсеси жок болсо эле боло береби? Ким айтты, анычы ким айтты сиздерге үй болуш керек, анан иш болуш керек. Гражданско-правовой договор түзүш үчүн только паспорт керек, пропискасы менен паспорту болсо болду. Үйүн, жайын, кирешесин, чыгашасын эч ким текшербейт. Түшүнүктүү. Рахмат жон. Издеңиз давайте. Анан эле анын кирди чыкты кылып анан ошол эки менен 90 күнгө запрет болуп кетесиз. Андан ары 3 жылга запрет кылып, ошо менен анан дагы анан ойлонуп анан жүрөсүз дагы. Болуптур, рахмат. Хорошо. Мен 1 жыл регистрация кылдым. Барып Сахарвадан bu зеленый карта медобследование өттүм. Вот экинчи жылы продление кылганымда болбой калды, кийин 3 айлык кылдым, трудовой договорун 1 жылдык кылдым. А манабы медобследование калып калды. Бара берсем болобу регистрацияны, трудовой договорду алып? Уже ортодон 3 ай өттү. Кайсы региондон чыгып атасыз? Кайсы шаардан чыгып атасыз? Москва. Москвада болсо мен жана айттым, саякат. Ал Москвада азыр мигранттар көп. Самый главный регистрацияңыз базада болсо, барып Сахарвадан өтө берсеңиз болот. Болду болсо шуну сурай дедим ки экинчи сабалым манабы. Менин 2 майда балам бар. Экөөнү ушу Москвада туудум. Но регистрация кылган эмесмин. Шуну кандай кылсам ошого айранмын. Вообще желательно экөөнү тең регистрация кылышыңыз керек. Миграционный карталар барбы? Миграционный карта? Вообще границадан алып чыккан жок балдарым. Хаммасы Москвада туулду, шу Москвадалар. Эми закон бар. Закон боюнча эгерде ушул Россия Федерациясынын территориясында төрөлгөн балдар төрөлсө, да, миграционный картасы жок эле регистрация болсун деген закон бар. Мен азыр ушул эки кубаттын немесине тыштап берем ушул эки законду, выписканы.
ошол экени ушул Telegram каналдан чыгарып алып туруп, анан миграцион службага барып регистрация кылып койсоңуз болот. Akaranda ma atasının vencesi var. Видно жительствосы. O гражданин Kırgızstan emesi başka. Tacikistan, ama Kırgızstan mı? Bizde zak yok. Ай, жок. Неме установление отцовства болгонбу? Болгон. Şu atası koysa болобу? Атасы эми атасы менен болсо койсо болбойт, потому что он не гражданин. Но атасынын немеси барбы? Трудовой договору. Vencesi var. Видно жительствосы var. ВНЖ болгону менен ал все равно трудовой договор кылып туруш керек да. Vencilerin трудовой договор кылабы. Ал ВНЖны узартыш үчүн ал деген доходун көрбөш керек да. Эртең барганда мисалы үчүн уведомление кылабы. Доходу bara bir endefel ve o iki endefel ve üç nagandan ertege o şu kalıpkadan vence kıldı. Барып шудан продлит кылмакчы. Har bir жылы барып уведомление наган кылат экендер. Хорошо, эми атасы деле трудовой договор жазса болот, сиз деле трудовой договор жазсаңыз болот, жана гражданско правовой договор жазсаңыз болот. Ошонун негизинде эле балдарды узартып коюш керек. Kim балдарды вот Москвада вот балдарды Москвада постоянно койбойт, просто временно коюш керек, а? Эч ким мойнуга албай. Временно ал балдарыңыз граждан Кыргызстанда, аны и так эле временно коет. Болду болсом. Рахмат байке чоң. Рахмат. Хорошо. Рахмат. Медер бериңиз, андан кийин дискайсыз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Мен келинчегиме жанакындай отпечаткасы өтүп кетип, 3-4 күн өтүп кетип ошодон кармап алды да, ошо айтайын дедим эле. Бүт документтери бар. Кандай отпечаткасы өтүп кетип? Отпечатка менен. Жок, отпечаткасы кандай өтүп кетип? Отпечаткадан өтсө ал деген 10 жылга керек неме да. Жок, отпечатканы тапшырган барганда 2000 киши тарап төлөгөн сот Сакароваданчы. Иш тарап жазганда иш тарап. Аны ошо эмеге барса жанагы ошо милицияканага барса ошентип сот бул апарып таштаптыр да качы. Вот мен неттер жаңы эле мына дагы бир кыз айтып атат, мен отпечаткасы жок жүрөм, мына тигинде мына отпечаткасы жок жүрсө ушинтип депортация. 3-4 күн өтүп ошого да ушундай алып кетти ошондо. Конечно, ал тигиреки отпечатканы 2022-жылдан бери 23-жылы какшап атабыз. 23-жыл, азыр 24-жыл. Эмнеге отпечатка тапшырбай жүрөт? Келинчеги мемесинде бүт официально иштейт, үй да ушул эле да. Медер да. Отпечатка деген отпечатка. Бул бардык документтерден жогорку кандай десем карта. Бардык мисалы үчүн жанагы бардык регистрация, миграционный картадан ал регистр трудовой договордон да жогору турган карта. Биз аны баягы немесин билбей атабыз да, баркын билбей атабыз да. Ай, мурекин кылбаса кылбай деле койсо болот экен. Пожалуйста. Анан бардык официальный документтерин бүт бардыгын все уже талкалап кетти, уже выдворение. Чыгарып алса болобу, а? Эми сиз гражданин Россиясызбы? Жок. Атасы гражданинби, апасы гражданинби? Жок, анда жок эле да. Анда, к сожалению. Эгер официальный иштеген аябай ошо ишканасы эле неме берип эле анан чыгарып албаса, отпечатка берген баарынан жогору, так что бул жерде 50/50. Утсаңыз утасыз, утпасаңыз кетти аягыңыз депорт болду. Эрлан байке, бул возвращение болбоду, пробование булардыкы или штраф менен, или выдворение дейсиз, кандай дейсиз? Эгерде дакта картасы жок болсо, именно дактилоскопический картасы жок болсо, бул выдворение. Эгерде жана медосмотрдун срогу, эгерде не өтүп кетсе, медосмотрдан өтпөй калса, анда бул сокращение срока. Так что дактилоскопический картаны өтпөлө деп мына какшап атабыз.
Биз 3 ай сайын эле кирип чыгып эле жакшыны кайра жүрөбүз деп атышпайбы кишилер. Болбойт да андайчы. Айталы эми. Деме дагы үй дагы ошонун атында эле да. Үй барбы? Ооба. Каякта азыр аялыңыз каяка түштү азыр? Мына немеге Кайсы шаардан чалып атасыз метр? Екатеринбург. Екатеринбургдан. Эми Екатеринбургдан ошо миграционный юристтер бар болсо, ошол эки миграционный юристтерге кайрылыш керек. Азыр 10 күнүңөр бар, 10 күн срогуңар бар, срочно барып обжалование жазыш керек. Возможно, эми кайра карап калышы мүмкүн. Ошо жаздырдыган, эме чыга элек да, приказ чыга элек. Юристке. Ал эгерде жанагыдай распределительный центрде жатса, сот 3 күндүн ичинде караш керек. Распределительный центрде жатабы азыр аялыңыз? Ооба, ошол жерде. Анда 3 күндүн ичинде караш керек. Ал юристиңер мындай жандуураак мындай билет бекен миграционный законодательствону? Ошо билбедим, ошо эме болбой атат да ошо. Обычно эми баягы юристтин баары эле муну миграционный законодательствону билбейт. Эгерде эми бул Кубатка неметип коюңуз, номуруңузду жазып коюңуз. Кубат менин номурумду жазып берет. Эртең күндүз мага чалсаңыз, мен может ошо сиздин адвокаттарыңыз менен сүйлөшүп кичине мындай теп коюш керек да баштан арчы алар жата берет алар акчаны алгандан кийин. Ооба, мен айттым, айтсам, иштеп атам деп. Иштегениң результаты кана дебейсиз, кана арыз бердиңби, кана сотко бардыңбы, кана буреки соттун печати кана сот карайт бекен, качан карайт экен деп мындай тепкилеш керек. Орустар эме чыкпай атат дейт ошо. Эмне? Указ чыкпай атат деп атпайбы, ошого тергеме кылдым эле. Алар указ чыгарбайт, алар деген постановление чыгарат. Мен постановление тыштап коюп эле жата берсең ал чыкпайт ошо. 1 жума болду дейт. Берген. Мына эмени сылтап атып адвокатчы, мына уруш болду депчи. Урушту. Хорошо, макул, аз калды. Жазып койдум, номери түзөп турат. Анан бүгүнкү эфирде детали Арген Нургазы Турсункулов бардыгыңыздарды көрүп атам, сурооңуздарды. Рахмат. Ал жооп бере албайбыз, тилекке каршы. Мен да жумушка барышым керек. Комментарийге жазыңыздар сурооңуздарды. Комментарийде биздин активисттер же өзүн карап анан жооп беребиз. Эмнедейсиз, баарыңыздарга рахмат кылышып бериңиздерге. Особенно Мирлан Байке ыраазычылык айтабыз. Биздин YouTube'дагы видеолорду лайк басып колуп турабыз, каналга подписка болобуз. Жана сурооңуздар болсо, ошол Telegramга подписка болуп, кирип, ушул жерде биздин эфирлерге катышып, кийинки эфирлерде сурооңуздарды берсеңиздер болот. Бүрсүңкү аракет кылалы Мирлан Байке менен суроо жооп кылган. Ошондо да Мирлан Байке эртең иштерин бүтүрсүн, бүрсүгүнө кеңири дагы бир жолу ушундай эфир кылабыз. Жетишпей калгандар сурооңуздарды комментарийге жазгыла. Окей.